Нарын дарыясына секирип кеткен жаш кызды жалпы 77 адам издеп жатат. Кече 2 ноябрь күнү Нарын шаарынын жаңы жол тилкесиндеги көпүрөдөн Нарын дарыясына жаш кыз секирип кеткен. Бул тууралуу ÖKM'ден кабарлашты. Маалыматка караганда, кече күнү ÖKM'ден 35 куткаруучу, ИИМдин 48 кызматкер жалпы 87 адам издөө иштерин саат 21:55 чейин жүргүзгөн. Бүгүн 3 ноябрь күнү издөө иштерин улантуу максатында ÖKM'дин Нарын облусу боюнча башкармалыгынан 10 куткаруучу, Нарын шаардык номер 16 ОКБдан 32 куткаруучу, ИИМден 25 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 10 адам, жалпы 77 адам тартылган. Кошумча маалымат берилери айтылды. Маалымат булагай, турмуш. Карабалтада жаңыланып жасалган спорт комплекси ачылды. Иш-чарага Канчо Акташев катышып, Карабалта кайрадан чоң турнир, концерттерди өткөрө турчу шаар болоорун белгилеген. Спорт комплексин реконструкциялоого 216 миллион сом сарпталган. Анда 3 кабаттуу мейманкана, жеңил атлетика үчүн кышкы манеж, жабык бассейн, бокс жана күрөш залдары, футбол таласы жана 2 кичи футбол аянтчасы бар. Комплекс футбол боюнча Карабалта шаарынын Кыргыз алтын клубунун окуу машыгуу базасы болуп саналат. Маалымат булагай, Спутник KG. Испанияда катуу жаандан каза болгондордун саны 207 адамга жетти. Испанияда нөшөлөп жааган жамгардан улам каза болгондордун саны 207 адамга жетти. Бул тууралуу Испаниянын ички иштер министри Фернандо Гранде Марласка Кадена билдирди. Мендеги азыркы маалыматтар боюнча жабырлануучулардын саны 207 деди ал. Эксперттерге шилтеме жасап, бул сан мындан ары дагы көбөйө турганын кошумчалады. Буга чейин Валенсия автономиялуу коомчулугунда 202 өлүм катталган. ЖМКлардын маалыматына караганда, кеминде 250 адам дайынсыз жоголгон деп эсептелет. Маалымат булагай, Кактус Медиа. Жумгалда окуучуларды ташыганга 2 буз алып беришти. Нарын облусундагы өкүлчүлүктүн маалыматына караганда, Кең Суу айылында мектептин жоктугунан окуучулар 15 километр алыстыктагы коңшу айылга барып окушкан. Балдарды ташыган эски автоунаа таар жана муздак болгондуктан бир топ ыңгайсыздык жаратчу. Ошондой эле Мен Кош айылынын балдары дагы 3-4 чакырым жөө барып келишчү. Маселени чечүү үчүн Жумгал районунун өнүктүрүү фондунан 4,5 миллион сом бөлүнүп, 2 кичи автобус алынган. Унаалардын тапшыруу аземинде облус жетекчиси Алтынбек Эркешев Кең Сууда салынып жаткан мектептердин курулушун тездетүүнү тапшырды. Маалымат булагай, Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.